Рахмат, Аслан Далабаевич. Урматтуу Кубат Усенкулович, бул акчаны мамлекеттин карызы болот да, туурабы? Мамлекеттин мойнунда болот да. Ооба. Бүгүнкү 6 миллиардка да мамлекеттин карызына да карыз кошулат да, туурабы? Кошулат. Азыр жогоруда баяндама берип атканыңыздарда айттыңыздар, залогу жок көбүнүн. Бул акчаны, бул сумманы ала албайт дегенди уктум да мен. Анда кандай кыласыздар анда? Эми бул жерде жанагы ведомстволор аралык комиссия болот. Комиссияда заявка түшөт. Ошончо канча каалаган айыл чарба ишкерлери катышат. Анан эми мунун баягы кайра возвратности да болуш керек экен да. Ошондуктан тиги Айыл банктын жерлеринде өзүнүн филиалдары бар. Ошондуктан анан Азия өнүктүрүү банкы ошол Айыл банкатын токтогонда. Анан эми андан бөлөк алардын тиги ишкерлердин арасынан биз заявка бергендерди анан банктар болсо өздөрү определять этет. Кимдин залогу бар, ошого ким баягы платежеспособный, ошого жараша банктын талабына төп келген ишкерлер утушат. Азыр мындай конкреттүү багыт барбы? Сиздер конкреттүү багыт айтып көп нерсени жазып коюсуздар да. Азыр сиздер сиз жоогуңузда айтып атасыз да, келип катышат, анан өтсө заявкаларды беришет деп атасыз, анан карап чыгат деп атасыз да. Бир конкреттүү бир багыт деле албайсыздар ушул акчанычы. Азыр албайсыздар ушул акчанычы. Азыр багыттарын көбөйтүп коесуздар дагы бул акча каражаты каяка кеткенин билбейбиз да. Эртең эле. Туура айтасыз. Бул багыттарын биз ошо логистикалык центрде эле айтып атабыз. Мына өзүңөр көрүп атасыңар. Анда кечирим сурайм. Логистикалык центрге айыл чарба продукциялары бүгүнкү күндө барбы, жетиштүүбү, стандартка жооп береби? Кайсылар өзлөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатып алышат. Антпесе мына көрүп атасыздар, тиги Казакстандагы же болбосо фуралар туруп атат, картошкаларын өткөрө албай калышат. Ошондо тиги логистикалык борборлор өзүнүн сертификаттарын алат, анан тийиштүү чоң крупный компаниялар менен келишим түзөт. Ошондо анан биз майда фермерлерге жол түзүп берген болобуз да. Анда бул конкреттүү эле логистикасы бар бир багытка бурулуп атыптыр да, туурабы? Конкреттүү, значит, бир кишилер бар экен да анда бул акчаны, каражатты алып атканда. Эми конкреттүү кишилер жок, бирок эми ошого мүмкүнчүлүктөр башка арга жок болгондуктан ушундай шакка барып атабыз да. Же болбосо мына Россиянын же болбосо чоң мамлекеттердин талаптарды ошо объемуна биз жооп беришибиз керек экен да. Антпесе алар келет дагы анан дворлордо картошка чогулт десе, алар ынабайт. Ошондуктан биз мажбур болуп атабыз да. Логистикалык борборлорду түзүп алып, ошол жерде мына картошка болобу, фасоль болобу, ошол айтылып кеткен жана өрүктөр болобу, ошол жерден ичинде фасовка, калибровка, анан муздактычына чейин болуп туруп, анан биз даярдап турбасак, анан башка картарлар, мисалы эле ошол крупный тиги мегаполистерден компаниялар келет дагы, силерде объем чыкпайт экен. Түштүктөгү анан Ысык көл областында анан чүйдөгү жерлерге болот го. Эми ал конкурс негизинде ким подача кылса ошого жараша болот. Бирок аны менен чектелбейт. Айбек Атманович, бул жерде деген эгер этти кошо сактайт турган болсо этти кошо сактайт. Бирок негизги багыты мөмө жемиш жана жашылча жемиштерге багытталган соода логистикалык борборлор. Логистика курардын алдында дагы ушундай саясат болуш керек. Ошол стандартка жооп бере турган айыл чарба продукцияларын биз дыйкандарыбызга ошол урук, жер семирткич, жер бардыгын биз камдап беришибиз керек. Анан ошондо гана биз ушул азыркы биз алып аткан акчага баягы курулуп аткан логистика борбору ошондо гана толук кандуу иштейт. Ансыз ал туруп гана калат, ал акча талаага кеткен болуп эсептелет. Бул жерде дагы $4 миллион 500 фермер, жананын ичинде 40% аялдарды дейт. Окту борборун арыз жүргүзөбү кандай болот? Силер
Бул жерде жанакы стандарттар боюнча окутуулар болот. Ошо кошумча нарк чынжырчалардын ичине катышып, биздин баягы продукциялар чийки зат түрүндө кетпестен, ошо кайра иштетүүчү же болбосо соода логистикалык борборлорго берип, алдын ала алгачкы кайра иштетүүгө катышууну талап кылуу нерселерин көрсөтөбүз да биздин фермерлерге. Антпесе бирдик стандарт болбосо соода логистикалык борборунун деле иштеши күмөн болуп калып атат. Ошондуктан баарын даярдап туруп, ошол кошумча нарк чынжырчалардын баарын башын бириктирип, байланышты чыңдайбыз. Арис аркылуу болобу? Жок, бул жерде толугу менен эле биздин бөлүм аркылуу болот. Айыл чарба министрлигинин алдында. Айыл чарба министринин алдында. Анда мындай кылайлычы анда. Мына Сузак районуна, Базар Коргон районунун ортосуна сүт кайра иштетүүчү чакан завод курулду. 100 тонна суточный. Бирок бүгүнкү күндө 10 эле тонна болуп атат да. Бир фермерлерди окутканда ушул түштүктө дагы сүт багытында бир окутуңуздарчы, сиздерден суранычы. Жарайт, кошуп коебуз аны. Да, баягы сапатсыз бүгүнкү күндө саан уйларды кармайт. Ал эми сапаттуу уйларды кармоо боюнча сиздер ошол жерге бир окуу борборлорун окууларды өткөзсөңүздөр, аким менен биргеликте биздин аким Базар Коргон районунун акими Мирлан Канатбекович ушул мына чүйдөн уйларды алып барып, баягы сүт уйларды өзүн өткөзүп атат, бирок ол жетишсиз болуп атат. Сиздер тараптан дагы кичине жардам болсун. Анан дагы акыркы суроом, Кубат мырза, сиз билесиз, Жалал Абад, Сузак, Нокен райондорунда тала алмалары бар. Алар бүгүнкү күндө эч ким эч кандай колдонбой эле жатат. Ошол эч ким терилбейт да. Жалал Абадта бир убакта ушул алманы кайра иштетип ишкен завод бар эле. Бүгүнкү күндө турат. Эгерде ушул акча каражатын ошол жака жумшай турган болсо, ошол завод иштеп кала турган болсо, анда бир аз болсо дагы ошол 2-3 райондун, 4 райондун, өзгөн районунда дагы бар. Ушуларга кичине болсо дагы кошумча мындай киреше болуп калат эле карапайым элге. Ушуну жазып алсаңыз, Жалал Абад шаарында тала алмаларын кайра иштетүүчү завод бар. Убагында Япония, Корея, Кытай мамлекеттерине сатылып турган. Ошол жерден чыккан продукция. Ушуну эске алып койсоңуз. Рахмат. Жарайт.